Апама машинам бергім келет. Жизнь это сложный испытание Аллаха. Надо просто не сдаваться и идти вперед. Никого не слушай и только вперед. Напоминаю, я говорю, гечка өвем. Стараюсь ее не напрягать, но не получается. У тебя все получится. Тоого барам да тоодон сизге гүлдөрдү чоготуп туруп терип туруп алып келип берем. Колуңузга карматам, чуркка эмес, анан кийин чуркап келип сизди кучактайм деп айтат да. Ишке чыгып айланып келбейлиби экөөбүз? Неге? Анан атасы жардам берип турабы азыркы учурда? Жок. Атасы жок. Атасы 13 жылдан бери жок. Сурап да койгон жок. Ошол кыз үчүн мен деген туруп басып кетем деп аракет кылып, эми ажырмания кыла баштаган. Мага ажырмания кылып берчү эмес дегеле. Асманчык, сенин сүйлөшкөн кызың бар турбайбы? Мен жактымбы сага десем, ооба деп айттың болчу го. Жаккан. Жаккан. Жашоодо түрдүү сыноолор болот. Көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, мүмкүнчүлүгү чектелген эгиз балдарын элден кем кылбай багып келе жаткан Мээрим эже менен маектешебиз. Саламатсызбы? Саламатсыңар, кандайсыздар? Жакшы, өзүңүздөр алгач эле өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Мээрим. Мен Бишкекте төрөлгөнмүн. 82-жылы мугалиммин өзүм кесибим боюнча. Анан азыр эки балам менен эгиз балдарым бар. Ошолордун арты менен азыр чуркап жүрөм. Баламды ата энесине жөнөттүм, алайга өзүм болсо ошо бала менен азыр чуркап жүрөм. Муну бассейнге, массажга, реабилитацияга келечек алып барып атканмын. Азыркы убакта ошо чуркап жүрөбүз. Балаңыз менен таанышпайлыбы? Кандайсың? Жакшы. Атың ким? Асманбек. Асманбек, сен канчанчы класста окуйсуң? 7-нчи. 7-класста окуйсуң? Бүттүңбү? 4-класста. 8-класста. Окууларың жакшыбы? Ооба, жакшы. Апаң менен күндө эле үйдө отурасыңдар? Жак, реабилитацияга барам. Каждый день. Келечекке барам. Жагабы ал жак? Ооба, жагат. Бассейн. Первое место алгам. Биринчи место алгансыңбы? Аха. Дагы кандай таланттарың бар? Сен таланттарың көп деп угуп жатабыз го биз. Шахмат менен макчы кылам. Мага эгизим үйрөткөн. Эгизим мой учитель. Учитель. Самый лучший друг, да? Да. Сүрөт тартам дейт. И сүрөт тартам. По рисованию я выиграл телефон. Телефон? Ого, кандай телефон? Второе место алгам. Молодец. Redmi 3. Телефон чукулап отурат экенсиң да, э? Убактың болобу? Алдыда пландар кандай? Ким болгуң келет? Оратор. Оратор болгуң келет. Ай, жакшы турбайбы? Бардык балдарга эмне болгун келет деп айттың эле? Мотивация. Мотивация бересиңби? Буюрса, Күчтүү мотивациялардан берип койчу бизге дагы. Азыр. Всё будет хорошо дейсиңби? Да, все будет хорошо. Сөз башынан болсун эже анда. Эгиз балдарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Эгиз балдарым 2010-жылы төрөлүшкөн. Мен 2009-жылы турмушка чыгып, анан балдарым төрөлгөндөн кийин ажырашып кеттик. Ажырашып кеткеним балдарым болсо экөө тең мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болуп калды. Бирөөсү детский церебральный паралич, бирөөсүнүн болсо оң көзү көрбөйт. Винитакуаса деп диагноз коюлган. Оң көзү врожденный көрбөйт да. Ичинде кичинекей кариги жок да. Эже айтсаңыз, анан бир баланы эле негизи караш оңой эмес да. Болгондо дагы балдарыңыз эгиз экен. Кантип ушунун баарына жетишип жатасыз? Эми жашоо турмуш деген баардыгына үйрөтөт экен да. Сизге бирөө жардам береби?
башыбызга түшкөндө эми атам менен апамдар жардам беришчү 10 жыл. Анан кийин мен азыр өзүнчө бөлүнүп, өзүнчө жашап аракет кыла баштадым. Бул үй кимдики? Өзүңүздөр алгансыздарбы же кандай? Жок, атам менен апамдар алып беришкен. Атам менен апамдар алып беришип аябай эски үйлөрдөн экен, 60-жылдары салынган. Анан аябай эски болчу, орустардын үйлөрү болчу, окшойт. Ичи аябай начар болчу. Бирок биз ага да карабай баягы үйлүү болгонубузга эле сүйүнүп ушул жерде жашап жүргөнбүз. Анан ошо балдардын аркасынан үйдү ремонт кылып алдым азыр, аябай сонун кылып. Ошол балдарымдын аркасынан эле ушинтип ойноп күлүп чыргап жүрөбүз. Жакшы. Бош убагыңда эмне менен алектенген жагат сага? Шахмат ойнап, телефондон. Телефон ойногонду баарыбыз жакшы көрөбүз. Шахматты иниң менен ойнойсуң да, же байкең болуп калабы? Эгизим. Эгизиң ошол. Ошо менен ойнойсуңбу, айтпайсыңбы? Ойнайм. Ал үйрөтөт сага. Ретет. Эгизиң сага окшошпу? Чечет. Чуть-чуть. Эже анан мамлекет тарабынан сиздерге кандайдыр бир жардам болобу? Ооба, мамлекет тараптан болот. Аябай чоң рахмат аларга дагы. Ушундай кичине болсо дагы эми тыйын да бар бир. Өкөнө деген ошо мүмкүнчүлүгү чектелген үчүн 8 миңден өкөнө тең 16 миң акча алам. Анан кийин азыр биздин президентибиз Садыр Жапаров деген үйдө карап, балдарды карап отурганыбыз үчүн 6 миң 7 миң сомдон дагы кошуп берген. Ошону алып атам. Анан ошол азыр ошо менен 21-22 миң акча болуп калат. Ошо бир айдан бир айга жеткизип акырын жашап жүрөбүз. Аракет кылып, анан мына Курман айтта мени билген адамдар, канча 13 жылдан бери уже көп адамдар билем да. Анан эже сизге мынаке деп продукту ана мына келип таштап кетишет. Жардам берип турушат. Ата энемдер жардам берип турушат. Тыйын кичине болуп калса таштап коюшат ошол. Кыйынчылык учурлар болгондо барыбыздын башыбыздан өтөт дегендей, анан өзүңүздүн эсиңизде калган ушундай учурлар барбы? Ооба бар. Мен ошо ажырашкандан кийин аябай 3 жыл депрессиядан чыкпай аябай кыйналганмын. Анан балдарым ажырашкандан кийин ушу экөөнү тең диагноз койгондон кийин аябай кыйналганмын. Эмне кылам деп, ДЦП деген эмне, ринитокоса деген эмне деп бүт анда да компьютер анча эмес эле, интернет көп неме албайт элек да, анан ар кимден сурап ыйлап жүрүп, анан ыйлап жүргөн күндөрүм көп болду аябайчы. Кандай болот, эмне болот, мен мектебим да калды, окуучуларым калды, мектепте да иштебей калдым деп көп ыйладым. Балдарыңыз төрөлө электе ушундай диагноз коюлганбы же бул төрөлгөндөн кийинки нерсеби? Төрөлгөндөн кийинки 6 айлык кезинде коюлду. 3 айлык кезинде биз ажырашып кеттик. Атасы деген баягы диагноз үчүн эмес, мындай өзүбүздүн немебиз менен ажырашып кеткенбиз, үй бүлөлүк түшүнбөстүктөн үй бүлөдө. Анан 6 ай кезинде 6 ай кезинде диагноз коюлган. Лоордон бардыгынан өтүп атканда тиги экинчи балама дагы чуркап, окулистте качып жок болуп кетти тиги кыз. Анан кийин эмне болду эле артынан чуркап барсам эле ага да диагноз да коюлуп калды. Ошондо аябай ыйлагам. Атам менен апамдар эмне кылышын билбей, алардын биринчи неберелери да, мен да эң улуусу болуп үйдө. Ажырашып келгенден кийин менден кийинки сиңдилерим дагы мени көрүп аябай ыйлашкан да. Анан көпкө чейин турмуш курбай жүрүшүп, алар да кеч турмуш курушту, 30га чыгып. Анан мен азыр ойлойм, ошо бардыгы ошол мен үчүн депчи. Ошол азыр бирок жакшы азыр. Азыр бир туугандарым бактылуу, өздөрүнүн немелери менен балдар менен жашашат. Анан атасы жардам берип турабы азыркы учурда? Жок. Атасы жок. Атасы 13 жылдан бери жок. Сурап да койгон жок. Ошол. Өзүм жалгыз эле. Кимге окшошсуң? Апама. Апаңабы? Апаңа. Кайтабы дебейсиңби? Апаңа болгон сүйүүңдү билгизип койбойсуңбу? Апаң жакшы көрөсүң да. Апамды аябай жакшы көрөм. Я стараюсь апамды ыйлатпай, но
Не получается. На апамда чаще көрөм, кечке өбөм. Стараюсь я не напрягать, но не получается. У тебя все получится. Сен жакшы окуйт экенсиң, азамат экенсиң, түрдүү таланттарың бар экен. Чоң ийгиликтерге жетесиң да буйруса. Стараюсь. Жакшы окуганда аракет кылат экенсиң дайыма, э? Но Дагы эмненен алектенген жагат? дагы карате. Карате. Я детстве мечтал каратеге. Теге үйрөнүп, но баспай калдым. Но шахмат. Шахмат тоже интересное занятие. Шахмат ойноп кайсыл жактарга барып келгенсиң? Школ. Эгизим Японияга барган. Вау, Японияга барып келгенби? Барбай калды балам. Барбай калды. Барбай калдыбы? Эми баратандай? Да, эми бар. Двухкратный чемпион эгизим. Чемпионбу. Двухкратный. Вау. Сенчи? А мен А сен отличниксиң, э? Мен бир жолу уткам дебейсиң, мен дагы 2022 жылы бул да чемпион болгон. Биринчи местаны алып, экинчи местаны алып калган. Ошол жылы Арстанбек болсо биринчи местаны алып кетип, экөө тең диплом, анан кийин кубок алып чыгышканда, анан кийин медаль алып чыгышканда баарды мени карап калышкан, жаман уялган болчу. Бир жагынан аябай сүйүнүп, бир жагынан мындай баыр толкунданат экенсиң, аябай сонун мындай эмоциялар болот экен да. Аябай Энелик сезимиң. Ошондо аябай мага бирок деген көп адамдар рахматын айтышып, сиз аябай сонун мээримден экенсиз, акылдуу экенсиз, сиздин артыңыздан баардыгын баягы сизде мотивация берип аракет кылып көрүшүңүз керек экен биздей ата энелерге деп айтышчу да. Балдарыңызды кароодо кандай мындай өзгөчөлүктөр бар, башкалардан айырмаланып, эмне кылганы болбойт, эмне кылганы болот, катуу сүйлөсө болбойт деп айтып калдыңыз азыр да. Ошондой сыяктуу мындай башкача тартипте тарбиялайсыздар да. Ооба. Балдарыбызга катуу сүйлөсө болбойт, мындай жаман нерселерди айтканга болбойт. Көбүнчөсү үй бүлөлүк эми ар кандай болуп кетебиз да, урушуп кетебиз. Бир туугандарыбыз менен же болбосо дагы достор менен жаман сөздөр угулуп калат. Ошолорду деген мындай айтпаганга аракет кылышыбыз керек да. Анан ошо эмоциясын контролировать эткенге аракет кылышыбыз керек. Анан баламды көбүнчөсү меники эмнеси кыйынчылык, меники баламды көтөргөнгө эле көтөрүп, ошо баламдын азыр веси чоңойду, 40 килограмм болуп калды. Үйүм эми жакшы болгонум үчүн бияктан эч кандай немем жок. Просто көтөрүп алып келем. Мурун деген аябай кыйналчумун, туалетке чейин алып келгенче. Азыр эми 2-3 эле шаг алып келип турам. Анан кийин кол буттарын жазганда, жанагы кол буттарын деген тырыштырып калганда, кайра жазып туруп, муну физкультура кылганда мынтип 1-2-3 деп мындай тартып кайра коюшубуз керек да колдорунчу. Ошондо деген баягы тырышып калат балачы. Анан аябай кыйын да. Мисалы биз өзүбүздүн колдорубузду деле кыймылдатканыбызда кыймылдата алабыз да өзүбүз эле 1-2-3 депчи. Булардыкын тырышып калат. Ошо тырышканды жазып туруп, кайра коюп, кайра жазып кайра койгондо биздин өзүбүздүн колдорубуз дагы тырышып калат да. Ошого кичине кыйынчылык бар ушул жерден дагычы. Ошодон эле атак балам жакшы буюрса. Баары жакшы. Эшикке чыгып айланып келбейлиби экөөбүз? мейли. Макулсуңбу? Пожалуйста. Айланып келбейлиби? Кандай дейсиздер? Эшикке кичине. Хорошо, айланып келмесе. Жүргүлө. Айланып келели. Азыр чоңойгон сайын деген кичине болуп калды. Эшикке чыккысы келбей калды, уялып элдер карай берет экен депчи. Мурун кичинесинде көп көңүл бурчумас, күбөлү чыгып кетерчү. Азыр түшүнгөн сайын бардыгы аракет кылгысы келбей калды уже.
эшикке чыккысы да келбей калды. Бардык бара берет экен, сүйлөй берет экен. Башкача карап атат, мынтип атат депчи. Эшик жакпайт анча сага. Жакпайт. Бош убактыңыздарда ушинтип эшикке чыгып сейилдеп турат экенсиздер да. Ооба, дайыма балам деген кичинекей кезинен бери эшикти аябай жакшы көрчү, элдерди көргүсү келип, магазиндерге кирип, баары менен сүйлөшкүсү келчү да балам кичинесинде. Анда кичинекей болуп түшүнчү эмеспи же кандай азыркы убакта мисалы 13-кө чыгып эшикке чыккысы көп келбейт, бирок мен баары бир кыйнап чыгарам эшикке. Айланайлык, элдерди көрөйлүк, паркка чыгып келелик, көрсүн адамдар депчи. Бизди да көрсүн, биз аларды да көрөлүк, бири-бирибиз менен кичине мындай жакыныраак байланышта бололук депчи, көбүнчөсү ушундай. Элдер менен көбүнчө эле сүйлөшөбү же аз сүйлөйбү? Аз сүйлөйт балам. Балам аябай аз сүйлөйт, уялчак. Балам кичинесинде деген наоборот аябай аракет кылып сүйлөшкүсү келчү. Азыр болсо баягы балдар басып жүргөндөрүн көрүп алып, өзү аракет кылат, бирок деген ошо тырышканынан куту колдорун путун кое албай неме болуп атат да, кыйналып атат балам. Анан муну деле түшүнөм. Бул деле кыйналып өзүнүн максаттарына жете албай кыйналып атат. Басып ушундай чуркап айтат өзү деле, мисалы мен басып кетсем чуркап ушу үйдөн качып кетемин депчи. Качып кетем. Анан кийин тоого барам дагы, тоодон сизге гүлдөрдү чогултуп туруп, терип туруп алып келип берем. Тоогуңузга карматам, чуркка эмес, анан кийин чуркап келип сизди кучактайм деп айтат да. Ошол максатка жетебиз деп биз деген только максатыбыз азыр эң күчтүү максатыбыз ошол. Бутка тургузуп баламды. Точно ошол гүлдөрдү мен алышым керек да, тоонун гүлдөрүн. Гүл албасам болбойт, Ооба, тоодон гүлдөрдү албасам болбойт баламдан. Обязательно алышым керек. Анан эме батириңиздер да биринчи этажда экен, өзүңүзгө алып кирип чыкканы ыңгайлуу элеби? Ооба, ыңгайлуу. Атам менен апамдар аябай ойлонуп, атамдын көп жашап калышып, баарын түшүнүшөт экен. Мен ал убакта деген көп деле неме кылбаптырмын, ойлонбоптурмун анычы. Балам сага биринчи этаждан алыш керек, биринчи этаждан алыш керек деп жүрчү эле. Анан ошо биринчи этаждан алып беришти. Биринчи этаждан алып, анан коляска менен сага оңоюраак болот деп айтчу. Азыр действительно ойлонсом, мисалы 2-3 этажга элестетиңиз. Лифт жок, ооба, эски үйлөрдөн болгон үчүн. Анан кийин неме менен, тепкич менен чыгып баратканымда, мынтип түшүп баратканда бизге оңоюраак эле. Анан кийин кайра чыгып атканда бүт тартканда, мына белиңдин баардыгы колдоруңан бери ошо оор да балачы. 40 килограмм мындай алып тартып кетип атканда элестетип бергиле. Аябай кыйын болуп калат да. Ошон үчүн атам менен апамдарга аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем да. Алар деген аябай көп нерселерди жасашты мен үчүн. 10 жыл мен менен балдарымды багышты. Мен анда мектепте мугалим болуп иштеп жүргөнмүн. Чуркап барып, чуркап келип балдарымды караганча, анда эмчектеги балдар эле 3 жашка чейин эмиздим балдарымды. Ошодон кийин бул баламды массаж физкультура кылышым керек болчу. Ошондо эле уже массаж физкультура кылып барганда баламды аяка бияка чыгарып, массаж физкультураларды кылчумун да. Чуркап келип өзүм карачумун, тамагын берчүмүн. 40ка чыксам дагы эми аракет кылып атам. Баягы бала менен болуп жүрүп, неме болуп каптырмын. Азыр көбүнчөсү калып калдым 5-6 жылдан бери көп нерселерденчи. Бирок дагы эле аракет кылып атам. Сиз аябай жаш көрүнөт экенсиз же. 30 жаштагыдай көрүнөт экенсиз. Рахмат жок. Бала менен үйдө отуруп эшикке көп чыкпаганга го дейм. Почему-то кыздар айтмакчы, сиз вообще карбай койдуңуз дегендей. Жап-жаш боюнча эле калдык. Балдарым үчүн жашарып атам. Балам бутуна туруп, ошо гүлдү мага келип кучактап берсин депчи.
Анан кары илик деп жаш кезде бир гүл алып калайык деп. ооба сонун гүлдөрдү берет буюрса. Ооба буюрса. Жашоодо эмнеден же кимден дейли мотивация аласыз? Үлгү сизге ким? Үлгү балдарымдан үлгү алам. Балдарым вообще артка кайткан немесин көргөн жокмун. Мен баягы жатып алган, ой апай болот да, ой апай эртең барбай эле коелук, жатып алайлык, аны мынтайлык деп тешпейт, наоборот. Апа, кеттик. Бүгүн реабилитацияга барышыбыз керек го, Раманбайкеге барышыбыз керек го. Бүгүн бассейн, понедельник, среда. Мен унутуп калам. Мен немем боюнча мындай карабасам да памятим унутуп калам, унчагыраак болуп калдым да. Тырышып мен окушум керек, окуйм дейт да. Аябай таң калам балдарыма. Ошолордун аркасынан эле мен да үлгү алып азыр. Акылдуу экен аябай балдарыңыз. Ооба, аябай акылдуу. Мен уже давно колдорумду түшүрүп коймокмун. Анан ушулардын аркасынан балдарыңыз берет экен да? Эдем күчтүү балдарым берет. Анан кийин азыр деген мен көп 13 жылдан бери Ак Сууга реабилитационный центрлерге барып жүрөм. Максатка барганмын. Анан Нур реабилитационный центр деп ал частный болуп ачылган да. Ошол жерге дагы барып анан кийин ата-энелерди көрүп балдары менен. Ошолордон дагы үлгү алам. Өздөрүнүн балдарын аябай сонун кылып карашат байкуштар. Көрсөтпөгөнгө аракет кылышат да, бирок мен деген ошолорго айтарым, наоборот, баларын көрсөткүлө, чыккыла. Немеңер баягындай кыйынчылыктарыңар болсо айткыла деп айтам да. Үйдө эле жата бербей депчи. Ото аябай кыйналып кеткен эже апалар бар да. Ошондой. Сизде дагы мындай сизге жардам бере турган ата-энеңиз бар экен, Кээ бирлерде жардам берген эч ким жок болуп калат да. Ошондой учурлар дагы көрө эле жүрөсүзбү ошондой адамдарды? Ооба, бар. Андайларга мен өзүм дагы жардам берип жүрөм. Мындай эки балаңызды бир убакта сейилдеген алып чыга бересизби? Ооба, кичинекей кезинде алып чыкчубуз. Асманчик дей берейинби мен дагы сени? Сүйлөп бер, Асманчик. Асманчик, сенин досторуң барбы? Бир досум бар, аты Бектур. Сонун бала. Бектурчукпу ал дагы? Ооба. Кайсыл жактан таанышкансың? Нур. Ал үйүңө келип турабы сенин? Же сен барасыңбы? Жок, келбейт. Үйдө звонок менен. Эмнелерди сүйлөшөсүңөр силер? Апаң айтып калды го, аябай көп кучакташат деп. Айтпам. Айтпайсыңбы? Ооба. Секрет? Да. Сүйгөн кыздарыңарды сүйлөшөт окшойсуңар да, Сүйгөн кыз жок менде. Алдама. Жокой. Апаң айтты бизге. Сүйгөн кызы бар, сүйгөн кызынын айынан отжимание жасап баштады деп. Алдатты. Сүйгөн кызын айтып койсоңуз бар беле? Ооба, бул деген биз Ак Сууга реабилитационный центрге ысык көлгө барып калганбыз. Ошол жакта бир сонун кызды жактырып калды. Аябай татынакай, ушундай мээримдүү, комуз черткен. Эми атын айтпай эле коеюн, аябай сулуу кыз болчу, действительно. Анан экөө аябай бири-бирин жактырып калышкан. Ал дагы буну, бул дагы аны жактырып калышып, анан ал кызга биз аябай көп подарокторду берип, апа мына гүл алып бериңиз, апа мишка алып бериңиз, апа открытка бирсе жазып коелук деп жазып, ар кандай неме алып, көпкө чейин неме алып жүрдүк. Анан Бишкекке келгенден кийин Бишкекте дагы ар бир немеде майрам болот го. 1-июнь, 31-чи немеде жаңы жыл. Ошолордо деген жөнөтүп турдук. Ошону көргөндөн кийин үйгө келгенден кийин кадимкидей мотивация болуп, буларга мотивация көп берип турушубуз керек экен да. Ошол кыз үчүн мен деген туруп басып кетем деп аракет кылып, эми отжимание кыла баштаган. Мага отжимание кылып берчү эмес дегеле. Анан отжимание кылып, 10 жолдан жасап жүрчү эле. Азыр эми кичине кайра аркага кетип баштады. Асманчик, сенин сүйлөшкөн кызың бар турбайбы? Мен жактымбы сага десем, ооба деп айттың болчу го. Жаккан. Жаккан? Бирок сүйлөшкөн кызым бар деп кой. Жаккай. Жакшы. Албайт атасың.
Баламды ачыш аябай кыйын да. Жаман. Мен бат эле тил табышып кеттиң бирок, Жакканым үчүнбү? Ооба. Сен да мага аябай жактың. Экинчи эгизи тууралуу айтып бербейсизби? Ооба, ошол жөнүндө айтып берейин. Аты Арстанбек. Бул балам аты Асманбек экөн. Атын деген атасы койгон, тайтабыз койгон. Менин атам. Анан Арстанбек деген оң көзү көрбөйт дегенде аябай ыйлап мен дагы аябай көп кыйынчылыктардан өттүк, чуркадык больницаларга. Анан кийин мектеп убагы келип калганда кандай болом деп ага чейин уже 6 жашында эле мен ойлонуп баягы мектепте өзүм мугалим болуп иштегеним үчүн муну тезирээк ошол мектептин эмесине киргизишим керек деп анан бала бакчага беришим керек болуп калды. Анан өзүм мектебим жанында бала бакча бар болчу да. Ошого бердим, айтпай эле эч кимге көзү көрбөйт деп эч кимге айтпай эле берип койгонмун. Анан ал бала бакчада чоңойду 1 жыл. 1 жыл баягы подготовительный деп коет го. Ошого окуду. Ошолдо окуп жүргөндө ошол жерде дагы жөн койбой бир аял башына уруп коюп, воспитательница. Аябай ушундай жерлерде ушундай айтпай койсоң дагы бир жагынан жаман экен да, ошо ыйлатып мени. Көпкө чейин ыйлап жүрдүм. Анан кийин айлам жок айтып көзү көрбөйт депчи. Анан бир көзү көрбөйт. Урбагыла деп анан мурда кичинекей бир бала таяк менен уруп койгон экен. Платова 37деги мектеп бар для слабовидящих и невидящих деген мектеп бар да, орус интернат. Ошол жерге окутушуңуз керек балаңызды деп калды да. Анан кийин ошол жака бердим. Калып окуган үчүн интернатта көпкө чейин калтырбай аракет кылып жүрдүм, алып кеткенге. Атам болсо калтырып кой, чоң жигит болот, өзүнө неме болот. Кайра наоборот сабак болот, сен жок, сен кадырыңды түшүнөт деп айтып ушинтип анан кийин баламды ошол жерде 7 жыл ошол жактан чоңойттум, ыйлап жүрүпчү. Байкуш балам ага жетпейм, буну караш керек, чака чуркашым керек, ушинтип атып иши кылса. Балам азыр чоңойду. Азыр балам деген 3 жылдан бери шахмат боюнча чемпион болуп калды. Аябай сонун катышып жүрөт, жетишкендиктерге жетишип жүрөт балам. Мектепте дагы отличник болду. Жанагы 5ке окуйт. Баскетболду жакшы ойнойт, футболду ойнойт. Ошол жерде карап турушат мугалимдеричи. Анан бирок жакшы бир көзү көрбөсө дагы баламды эч кимге айтпайт да, анын көзү көрбөйт депчи. Бирок ошону билгизбей мен көрөм деп айтат баламчы. Мен деген көзүм көрбөйт деп айтпайт эч качан. Ал менин көзүм көрөт, мен кыйынмын деп наоборот бизге дагы мотивация берет да. Жашоодон кыйналып жүргөн адамдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Менби? Жашоо оңой эмес го, негизи эле кыйынчылыктар болуп турат, ар бирибиздин башыбызга суноо келет. Ар бирибиздин башыбызга ар кандай суноолор келет экен. Мен деген ушу балдарыман үлгү алып эле анан мотивация алып, азыркы сөз менен айтканда неме болуп жүрөм, аракет кылып жүрөм. Сабырдуу болсоңор аябай неме экен да эми. Баардыгында ойлонуп иш кылыш керек да, 100 жолу ойлонуп туруп анан кийин кадам кылып жүрүшүңүз керек экен. Болгон нерсеге наоборот шүгүр кылып эле жүрүшүбүз керек ошол көбүнчөсү. Анан кийин ойноп күлүп эле кийинки күндү көп ойлонбой, азыркы учурду ойлонуп, өзүм үчүн, если честно, мен эчтеке кыла элекмин. Только балдарым үчүн деп жүрөм, азыр балдарым буттарына тургузуп алсам, анан өзүм жашоомду буюрса оңдоп алам деп ойлоп жүрөм. Жеке жашооңузга келсек, кандайдыр бир мындай кандай айтсам туура болот? Жеке жашооңуз тууралуу эле айтып берсеңиз. Алдыда балдарым жөнүндө эле ойлоп жүрөм деп айтып калбадыңызбы? Анан өзүңүзчү? Өзүм жөнүндө айтсам, ошо турмуш куруп калдык, ала качып кеткен болчу. Качып кеткен мектептин астынан эле. Казакстанга ала качып кетишкен. Анан качып кеткенден кийин баягы ала качып кеткен болбойт экен. Баары бир сүйлөшүп тийиш керекпи, мындай жакшы көрүп тийиш керек экен. Мен деген жакшы көрүү деген эмне, эмоция деген эмне, сүйүү деген эмне деген түшүнбөйм. Азыркыга чейин до сих пор жок андай. Анан Балдарга болгон сүйүү эле. Балдарыма эле болгон сүйүүм бар. Анан ата энеме сүйүүм бар. Анан Кыргызстанды аябай жакшы көрөм. Анткени чет жакка чыгып баягы
турмуш кура элегимде Россияда да иштеп келген болчумун. Анда дагы Кыргызстанды ушундай көз алдыман өтүп, ар бир ташын, ар бир немесин, суусун кайсы жерде жалбырактарынан бери сүйөм да. Наоборот, ушул жакта жүргөндө аябай жакшы көрөм. Анан бир чет жакка чыгып кетким келбейт. Ошого аябай неме. Кыздар көп койгон үчүнбү тез карып кетишет да. Почему-то. Кудай сактасын. Ол андан кийин жашоомдо азыр деген эч ким жок, бошмун. Балдарым менен гана жүрөм. Так кыздарга айтарым болсо, жаш кыздарга карап, если бала деген сүйсө, баягы бизде бар го макалдар, бала сүйсө алат, кыз сүйсө калат дегендей аябай сонун макалдарыбыз бар. Ошон үчүн ошолорду окуп, китептерди көп окуп, наоборот өзүңөргө көңүл буруп, көп нерселерден азыр деген биздин убакта кыздарга аябай сонун эме шанстар бар да. Көп жерде окуп, аракет кылышса, бала өзү эле келип эле силерди өзү эле алып кетип калат, сүйүп калсачы. Ошон үчүн деген шашпагыла кыздар турмуш курганга деп айтарым. Менин айтарым сөзүм ошол. Наоборот, өзүңөрдү карап эле, өзүңөргө көп көңүл буруп, көп билим алгыла. Анткени жашоодо аябай көп нерселер болот, турмуш кургандан кийин көп нерселерден өтүшүңөр керек. Башыңарга көп нерселер түшкөндө анан ошондо түшүнүп каласыңар. Ошон үчүн билимди көбүрөөк алып, азыр аракет кыла берсеңиздер, анан балдар өзү эле чыгып эле анан чертип, наоборот, кайсы балага турмуш тандап туруп, кайсы балага турмушка чыксам экен деп өзүңөр эле тийип каласыңар. Анан кийин сонун жашоону өткөрөсүңөр. Анан кийин тийгенден кийин эркектерди сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп тийдиңерби, наоборот, аны деген жалаң жакшы жактарын көрүп, аларга наоборот мотивация берип турсаңар, сен сонунсуң, сен акылдуусуң, мен сенин кийимдериңди үтүктөп коем, мен сага тамак жасап коем деп турсаңар, бала деген наоборот силерди жакшы көрүп, силерди баркыттайт. Балдарга эч кандай күнөө жок. Если честно, кыздардан эле көбүнчөсү кетип калат. Ойбай, ушул сөзүңүздө такыр кошулбайм да. Ошол. Меники ошондой болуп калды. Меники ошондой жашоо. Жашоодо ар кандай болуп турат. Ушундай. Асманчик, алдыга койгон максаттарың кандай сенин? Реабилитационный центр салып, ичинде багада болуп, багада балдар эс алып, бассейнге түшүп, там будет, короче, все. Шашки, шахматы, футбол и хоккей там. Хоккей да болот, да. И массаж, ФЛГ болот. И Бияқта кыйнашпайт, эч ким. Эч ким кыйнабайт, только эмне отдыхать дейт. да, да. Ишам апам машина бергим келет. Кандай машина алып Электрический машина. Как Тесла. Тесла. Кызыл Тесла. Апаң да кайсы жактарга алып баргың келет? Дубай, Америка, Париж. Известные страны. Опять-таки, апарым. Эгизиң менен барасыңбы? Өзү барсың. Өзү барсыңбы? Өзүнчө алып барасыңбы? Өзүнчө. Апам экөөбүз эс алабыз басканда. Апаңы аябай жакшы көрөсүң, Аябай. Чоңойгондо апаңа окшош келечегиң болгонун каалайсыңбы? Кандай кыздар жагат сага? Мага жакпайт. Азыр жакпайт кыздар. Азырынча жакпайт, азырынча окуу, Чоңойгондо тандап ала аласың, Анан силерге тийишкен адамдар бар да, ошолорго кеңеш айтып койбойсуңбу? Тишкен
тишкен адамдар да. Если сага тисе укпа, алар просто тупые. Да. Ага. И никого не слушай и только вперед. Ой, молодец. Красавчик. И никогда не сдавайся. Молодец. Если не сдаваться, все получится. Надо только стараться, да? Да. Жизнь это сложное испытание Аллаха. Надо просто не сдаваться и идти вперед. Рахмат сага, чоң молодец. Мага сонун мотивация бербедиңби сен? Сен сууң көрүп мен суктанып отурам бул жерде. Мен жактымбы сага да бир жолу айткойчу. Ооба. Сонун эжеке экен. Ушундай эжелер келсе серьезный эмес. Ушундай эжелер келсе, мага окшош кыздар жагабы сага? Чагат. Эже, сизге да чоң рахмат. Ушундай сонун балдарды тарбиялап келе жатыптырсыз. Мындай жашоонун оор сыноолоруна карабай, сынып калбай. Келиңиз анда, сизге сөз. Рахмат силерге дагы ушинтип келип, бизди деген калтырбай, бизден жашоодон баягы адамдардан калтырбай бизди дагы алып жүрөсүңөр, мотивация берип жүрөсүздөр. Мен балдарыман өзүм мотивация алып жүрөм. Буюрса баары жакшы. Эми бүт дагы мен айтарым элдерге, мага жардам берип жүргөн элдерге, мага продукту ташып жүргөн элдерге, менин үйүмдү салышып ушундай скидка кылып берген адамдарга, ар бир майрамдарда унутпай мага неме майрамдык маанай берип жүргөн адамдарга, баягы ар бир айда деген балдарымдын чачын алып жүргөн кызга, майрам деген кызга бар. Дагы бир бала бар. Атын унутуп калдым, ким эле аты? Талгат байке. Талгат деген балабыз бар. Ошол экөө келип ар бир ай сайын мен балдардын чачтарын алып беришет, бекер алып беришет. Ал деле акча мисалы. Ошол анан баардык бизди карап жүргөн, бизге жардам берип жүргөн адамдарга ыраазычылыгымды билдирем, чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бар болгула, бай болгула, ойлогон ой максаттарыңар ишке ашсын. Ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Бул жашоону деген күлүп, ойноп, максаттарыңарга жетип жүрүңүздөр. Ошол айтарым ошол. Бизде деген астыда дагы көп нерселер турат. Балдарымды бутуна тургузушум керек, мен дагы балдарымдын өз жолдоруна түшүрүшүм керек. Ошого азыр деген аябай сонун Украинада операция кылып жүрөт. Виген Владимирович деген аябай чоң киши бар экен. ДЦП балдарга, мышцаларга фасси деген фибротомия деген чоң операциялар бар экен. Ошол операцияга биз даярдап жүрөбүз. Балдарыма ДЦП баламды жазды, мага деген видеолорду жөнөттүм, бизге приглашение келди. Буюрса билетибизди алып койдук, Украинага 21-июльдө учабыз. Операциябыз $4000 турат. Анан жол полу менен бир $5000 жетип калат го деп ойлонуп атам. Эми азыр сураштырып неме кылып жүрөм мен барып келген эжелерден. Ошондой эле болуп калат экен, бир билети менен кошуп бир 6-7 миңге барат экен да. Ошол анан балдарыбыз менен ошол жака барып келелик деп аракет кылып отурабыз. Буюрса барып келгенден кийин баламдын тырышканы бошосо, балам деген өзүнүн максаттарына жетет, бутуна турат. Гүлүн мага тоодон алып келип, үзүп алып келип берет. Ошол анан жашоо турмушубуз оңолуп, баардык өзүбүз ордубузду таап, бул жашоодо жыргап жашайбыз деген ойдо жүрөбүз. Ошол силерге дагы чоң рахмат.